Кыргыз-тажик чек арасында жапа чеккен үй бүлөлөрдүн балдары үчүн Баткен районундагы Кайынды тоолуу жергесинде 2021 жылдын июль жана август айларында балдар лагери уюштурулган. Бул демилге Кыргызстандын Кызыл Ай коому тарабынан өнөктөштөрү Кызыл Крест жана Кызыл Ай коомдорунун эл аралык федерациясы менен биргеликте жардам көрсөтүүнүн алкагында ишке ашырылууда. Кыргыз Республикасынын улуттук Кызыл Ай коому ушул апрель окуясында Баткенде Лелек Баткен районунда жабыркаган айылдардагы үй бүлөлөрдөн 9 жаштан баштап 16 жашка чейинки балдарды топтоп Кайыңды деген айылда ушул Дары Булак деген эмебиз бар, лагерь. Ошол жерге алып келип балдарды тарбиячыларыбыз менен биздин социалдык жактан, социалдык психологиялык жактан волонтерлорубуз бар, ыктыярчыларыбыз. Ошолор менен кошо алып келип 200 бүгүнкү күндө 234 баланы эс алдырып кеттибиз ушул Дары Булак деген лагерде. Максатыбыз ушул болгон окуядан балдарды бир аз стресстен аластатып, өзүнчө ата-энелерин дагы эс алдырып, балдарды өздөрүнчө мындай табигый жерге алып келип эс алдырып, экскурсияларды, оюндарды уюштуруп, буларды өзүнчө психологиялык жардам көрсөтүп, анан аягында буюрса үйлөргө кайткандан кийин азыр мына тендер аяктап, буларга мектепке баруучуга ошол рюкзак, керектүү тетрадь, ручка, калемдер, краскалар менен камсыздайбыз. И андан сырткары физкультура сабактарына катышкан үчүн үстүңкү, астыңкы шым көйнөктөр менен, анан бут кийимдер менен, кроссовкалар менен камсыздаган аракет кылабыз. Мындайча алганда ушул Кызыл Ай коомунун негизги дөмөрчүсү бул ушул иш-чараны аткарганда эл аралык Кызыл Крест жана Кызыл Ай коомдорунун федерациясы деп аталат. Ошол менен биргеликте аткарылып жатат. Анан эми айтып кетсек, мына ушул иш-чарабыз бүткүл биз ушу Баткендеги "Мен Баткеним" деген лозунг менен аткарылып атат Кызыл Ай коому тарабынан. Себеби кечеги окуялар балдардын эсинен чыксын деп эле үмүттөнөбүз биз. Баткен жана Лейлек районунун жапа чеккен 12 айылдарынан үй бүлөлөрдө 9 жаштан 16 жашка чейинки курактагы 234 кыздар жана балдар Кыргыз Республикасынын Кызыл Ай коомунун ыктыярчылары менен биргеликте Дары Булак лагерине 3 агым менен жөнөтүлгөн. Балдарга ар кандай таанып билүү жана кызыктуу оюндар, психосоциалдык жардам уюштурулган. Программа сааттарга бөлүнүп жазылган жана ал төмөндөгүлөрдү камтыйт. Мен лагерге келгениме 7 күн болду. Лагердин суу аябай таза экен, абасы дагы таза экен. Бул жерге келгенде аябай көп досторду таптым. Тамактары да аябай таттуу экен. Тоолордо көптөгөн арча бар экен, кооздогон гүлдөр бар экен, карагаттар дагы бар экен. Бул жыл лагерь мага аябай жакшы экен. Мен Кызыл Ай коомуга аябай ыраазымын. Бул лагерь мага абдан жакты. Себеби бул жер кооздугу өтө сонун экен. Кыргызстандын ар бир бурчу ушундай эле кооз болот. Эң биринчи айтарым Кызыл Ай коомунун башчыларга жана ушундай алып баргандарга ыраазычылык билдирем. Эс алууда тынчтык ар бир балага керек деген оюн болду. Эми батман чыгарба деген ошону кылдык. Тынчтык керек деген жөнүндө сүрөт тарткылап атат, аны да тарттык. Эң негизгиси баары сонун болду. Абдан кооз экен, бул жер экен. Көптөгөн достор менен тааныштым. Абасы таза экен, кооз жерлер экен, суусу таза экен. Жакшы болду, аябай сонун экен бул жак, мага жакты. Арчалуу экен, тоолору көп экен. Пикникке чыктык, көп оюндарды ойнодук, көп достор таптык. Балдар үйлөрүнө унутулгус таасирлерге толуп, эс алып жана жаңы окуу жылына даяр болуп кайтышы үчүн экскурсиялар жана жүрүштөр, диний тарбия көнүгүүлөрү, эс алуу иш-чаралары уюштурулган. Ушул жерге уюштуруп берген уюштуруучуларга терең ыраазычылык билдиребиз. Себеби жабыр тарткан балдардын алып келип бул жерде канчалык деңгээлде болсо дагы балдарыбыз жакшы эс алып кетишти. Ушул Дары Булак эс алуу борборунун жетекчилерге да чоң терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Жакшы маанайда бизди кабыл алды, иштеген иштерине ийгилик каалайбыз. Дайыма ушинтип балдар менен тыгыз байланышта болуп, балдарыбыздын көңүлүн көтөрүп жүрүшүн каалайбыз. Мен Кызыл Ай коомунда ыктыярчы болуп, апрель айынан бери иштешем. Кызыл Ай коому жөнүндө мурда угуп жүргөм, кызыгуум зор эле. Анан ошол ыз учуудан кийин Кызыл Ай коому биздин айылыбызга барып, мен өз каалоом менен ыктыярчы болууну сунуштадым.
Ошондой эле лагерь аяктагандан кийин балдарга мектепке керектүү окуу куралдары жана бут кийим менен спорттук форма белек катары берилмекчи. Эске алсак, 2021-жылдын 28-30 апрелинде Кыргызстандын Кызылай коомунун кырсыктарга чара көрүү командасы Кыргыз Республикасынын ÖKM менен биргеликте эвакуацияланган калкка колдоо көрсөтүлө башталган. Орун которгон адамдар үчүн пункттарга күн сайын ысык тамак, биринчи керектелүүчү буюмдар, гигиена каражаттары жеткирилип турган. Команда аялдар жана балдар үчүн психосоциалдык жардам көрсөткөн. Жасмина Сайдиманова, Таир Исманалиев, Салам Медиа, Баткен.